Балам сал чөптү. Эчкилер өлдү го, ачка. Кел. Да бирди сал. Кел, сүйрө. Менин атым Махабат. 4 балам бар, 44 жаштамын. Жалгыз бой энемин. Балдар менен ушу сарайда турабыз. Семипел айылы сарайда. Балдар менен эле турмалаңдап мал менен. Эң улуусу эле 25-те улуу балам. Андан кийинки экинчи балдарым эгиздер. Бирөөсү иштейт, 19 жашта. Бирөөсү солдатта. Азыр кичи балам дагы окуйт. Үчөөнө пособие алчу эмесмин, кичинекейме. Пособие алчумун. 1200 сомдон болчу, 1-2 жолу алдык. Анан алды эле эчтеке жетпейт экен. Социалдык кызматкер аркылуу соцконтрактка илишип 100 миңге. Ошо алдык. Алып анан эчке алдык. 35 баш алдык. Ошо азыр мына улуу балам менен багып ушу менен окат кылып атабыз. Он үчү тууду да. Калганы улак болуп атпайбы. Кийинки жылы тууду, 50 баш болду. Анан былтыр да тууду. Эркектерин сатып койгоз алдык, коштук кайра. Азыркы убакта ошо 67 баш эчки, анан 10 коюбуз бар. Быйыл дагы туурса дагы көбөйөт буюрса. Койлор да тууйт быйыл. Чоң балам бар, ата-энем бар, ошолор карап атат. Бекер багылып атат, тыытпайбыз. Тыыттын акчасы 30 болду былтыр. Жакшы болду, өзүнө келди, эметте чөп жарады. Быйыл эми жерибиз бар, 1 гектар жер бар, аякты айдадык. Быйыл эми көбүрөөк болуп атпайбы, быйыл кичине тыыты да жакшы болуп калар. Чегиле. Жалгыз бой эне болуп калганыма 16 жыл болду. 16 жыл болуп калды уже. Ошондон бери келип атам балдарымды өзүм багып. Азыркы тапта эми Бишкекте менин ден соолугума байланыштуу Бишкекте жүрөм. Шаарда азыр квартирада жашайбыз. 2 балам болуп. Ден соолугум жакшы болупту. Балам экөөбүз кайра эле мал багабыз сарайда эле. Соцконтракт деген 23 жыл алганбыз. Акыркы срокто бүттү да быйыл анан. Эми эчкилердин баарын сатып жалаң эле кое алалы деп атабыз. Мүмкүн болсо дагы 150 миң берет деп угуп атам. Эметсе ошону деле алып, ага деле мал сал алалы деп атабыз, кой алып. Себеби 4 баланы чоңойтуш керек. Үй алып бериш керек, үйлөнүш керек дегендей.